Тергөөгө кызматташууну мен баса белгилеп айтып койсом, сиз айткандай батыш өлкөлөрүндө кеңири жайылып атат. Ар бир улуттун, мамлекеттин өзгөчөлүгү бар да, менталитети бар. Ошого жараша бизге азыр эртелик кылгандай, эгерде биз өзүбүздү ойлосок, бүгүн прокуратура өзүн ойлосо, укук коргоо органдары өзүн ойлосо, иштин жеңил жагын көздөсөк, бул аябай бизге керек. Азыр жеңил. Кылмышты аныктап коюп сотко отура бересиң. Бирок биз жеңил жагына качпашыбыз керек да. Адам укугун коргоо, анан мамлекеттик кызыкчылык менен мыйзам жазыш керек. Ошондуктан бизде азыркы болуп жаткан коррупциялык күрөштөрдү албетте биздин жумушту оорлотот, кыйындатат. Бирок ошол эле убакта биз тергөөчүнүн, прокурордун, соттун профессионалдык деңгээлин көтөрөбүз да. Анткени алар изденет. Ыкчам кызматкерлер да изденет. Бул мурда практикаланып келген, ошондуктан бизге кыйын болсо дагы, бизге өзүбүзгө карата кыйын болсо да, биз ушу мамлекет үчүн бул мыйзамды киргизип атабыз жана кызматташууну жокко чыгарып атабыз. Адам укугу сакталыш керек.